алып салуу боюнча анан ага уруксат берүү шарттары боюнча пикиримди айттым эле, бирок жалпы жыйында айтып кетейин. Биринчиден, биз ушул кадамга барганыбыз Конституцияга да алып келбейт. Конституцияда так жазылып турат. 23-нчи беренесинде 3-нчи пунктта жазылып турат. Запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. Они могут ограничиться только лишь в той степени, если служат защите интересов других каких-то свобод, только в этом случае. Вводя принцип платных, ошол эле 24-нчи беренесинде мындай жазат: никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, прочее, имущественного и иного положения. Если мы уруксат берсек, жанагы платная тонировка деп койсок, анда акчасы жетишпеген жарандардын укугу четте калып кетет. Ошондуктан менде мындай сунуш болуп атат. Буга алып барбай туруп эле. Эгер туура көрсөңүздөр, бул мыйзамда биз жанагы тонировка, анан уруксат берүү, ага жоопкерчилик жөнүндө таптакыр эле алып таштап, өкмөттүн өзүнө тапшырма берип койсок, ал каалаган учурда токтом менен киргизе берет, каалаган учурда бошото берет. Себеби бул мыйзам тонировканы алып салганда мен эсимде бар, ушундай генералдар, полковниктер отуруп айткан: кылмышкер менен күрөш үчүн биз тонировканы алып ташташыбыз керек деген бизди баарыбыз да үгүттөгөн. Биз колдоп бергенбиз. Мына кыска мөөнөт өткөндөн кийин бир акылдуу жигит чыгып, акча топтойбуз десе, силер эми тескерисинче кайра ушул керек деп атасыңар да. Күн ысык, ысыкта биз иштей албайт экенбиз. Анан коомду экиге, кедейге, байга бөлгөн туура эмес болот. Ошондуктан менин сунушум бул мыйзамды токтотуп туруп, башкача жол менен барып туруп, таптакыр жогорку кеңештен мыйзамды өзгөртпөй эле өкмөттүн толук укугуну колдонуш керек. Жооп бересиздерби? Сатыр Мырзанович, бул мыйзам долбоору концепциясын гана эметип атат, механизмы өзү негизи кабинет министри менен бекитилет. Жана сиз айткандай, эгерде укугун ошол өкмөткө беребиз деп аткандан кийин, ал жанагы чектөөлөрүн, анан кийин жанагы бааларын ошол өкмөт тартип бекиткен жобого жараша болот. Исаков Самат, ишке бериңиздер, оюн бүтүрүп алсын. Жок, мен силерге жол жобосун айтам. Мен эрежени мен түшүнүп турам.